Россияга иш сапары аяктап Садыр Жапаров Бишкекке келди. Мамлекет башы Садыр Жапаровдун Санкт-Петербург шаарына болгон иш сапары аяктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, Жапаров Россияга КМШга мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин салттуу бейформал жолугушуусуна катышуу үчүн барган. Анда өлкө лидерлери коронавирустук пандемияга биргелешип каршы күрөшүү боюнча актуалдуу маселелерди талкуулап, бул көйгөйдөн чыгуунун натыйжалуу жолдору боюнча эксперттердин пикирин угуп, талкуу өткөрүштү деп айтылат маалыматта. Иш сапар жыйынтыкталып, Садыр Жапаров бүгүн 29 декабрда Бишкек шаарына келгени айтылды. Булак Спутник Чекиткейжи. Кумтөр иши. Тайырбек Сарпашев кайра камалды. Кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү коррупцияга шектелип жаткан мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кайра кармалды. Бул тууралуу 14 октябрда Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Сарпашевдин бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Ал тергөө аяктаганга чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Кыргызстан Кумтөр алтын кенин өзүнө алгандан кийин ага байланыштуу иликтөө баштаган. УКМК кен жаңы уюшулган учурда түзүлгөн келишимдерден тартып, соңку келишим макулдашууларга чейин бардыгын изилдеп жатат. Сарпашевге айып 2017 жылдагы документтер боюнча тагылган. Аны атайын кызмат быйыл 17 июнда кармаган. 29 июнда 1 май райондук сотунун чечими менен ал тергөө бүткөнчө жашаган жеринен башка жакка кетпөө шарты менен бошотулган. Атайын кызмат Сарпашев канадалык Центерра Голд компаниясынын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүп, Кумтөр кенинде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирген деп эсептейт. Сарпашевдин жакындары жана жактоочулары буга байланыштуу комментарий берген эмес. Ал 2012-14 жылдары экономика жана инвестиция боюнча вице-премьер-министр, 2014-2015 жылдары биринчи вице-премьер-министр болгон. 2015 жылдын ноябрь айынан 2017 жылдын июнь айына чейин мамлекеттик каттоо кызматын башкарган. Булак Долбас Чекит Медиа. Унаам бар, ал Нисахар долбооруна керек дейт жыйынга жөө келген Эрлан Кокулов. Бүгүн 29 декабрда Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары алгачкы жыйынга чогула башташты. Жогорку кеңештин имаратына кирип жатып, Эрлан Кокулов журналисттердин кандай унаа менен келдиңиз деген суроосуна төмөнкүдөй жооп берди. Жөө келдим, негизи эле жөө жүргөнгө аракет кылам. Унаам бар, ал Нисахар долбооруна керек. Мага анчалык деле кереги жок деп билдирди ал. Белгилеп өтсөк, парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөн. Булак Супер Чекиткейжи. Оразайым Нарматова. Убадалардын баары аткарылат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын депутаты Оразайым Нарматова Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын жыйынына катышуу үчүн Ак үйдүн имаратына келди. Ал өзү эң жаш депутат катары элдин үнүн трибуна аркылуу жеткирип турууну көздөйт. Бүгүн 29 декабрда Жогорку кеңештин 7-чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү аз эми өтөт. Булак Марал ФМ Чекиткейжи. Адахан Мадумаров Ак үйгө кирип кетти. Буга чейин эмнени айтсак, ошонун баарын аткарабыз дейт ал. Жогорку кеңештин жаңы шайланып келген депутаттары Ак үйгө чогулууда. Чогулушка Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров келди. Буга чейин эмнени айтсак, ошонун баарын аткарабыз деп кыска гана жооп берип кирип кетти Мадумаров. Бүтүн Кыргызстан партиясы Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо 6 мандат алган. Булак Супер Чекиткейжи. Адахан Мадумаров кайсы кабинетке отурарын билбей турганын айтты. Бүгүн 29 декабрь саат 11:00 парламент имаратында Жогорку кеңештин 7-чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү аз эми өтөт. Адахан Мадумаров кайсы кабинетке отурганын билбей турганын айтты. 13 жылдан бери парламенттин босогосун биринчи жолу аттап жатам. Кайсы кабинетке отурарымды билбейм. Азыр айтышат, дейт Мадумаров. Булак Супер Чекиткейжи. Нуржигит Кадырбеков. Эң башкысы имандуу парламент деген атка консок экен. Бүгүн 29 декабрда Жогорку кеңештин жаңы шайланып келген депутаттары Ак үйгө чогулууда. Алгачкы жыйынга катышканы келген Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбековдун алдыдагы максаттарын сурадык. Эң башкысы имандуу парламент деген атка консок экен. Эгер уурдабасак, уурдатпасак эле өлкөбүз өнүгөт.
Мага берген мүмкүнчүлүгү үчүн эли журтума чоң рахмат, деди Нуржигит Кадырбеков. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо Иман Нуру партиясы 5 мандат алган. Булак супер чекиткейчи. Дастан Бекешев кабинети башка депутаттардыкына караганда жөнөкөй экендигин айтты. Бүгүн 29 декабрда жогорку кеңештин жаңы шайланып келген депутаттары алгачкы жолу жыйынга чогулуп жатышат. Жыйынга чогулуп жаткан депутаттарды журналисттер тосуп алып, алдыдагы пландары, маанайлары тууралуу суроо узатышууда. Дастан Бекешев жогорку кеңеште кабинети өзгөргөнүн, ал жөнөкөй экендигин ачыктады. Маанайым жакшы, учурдагы кабинетим башкалардыкына салыштырмалуу жөнөкөй, аларды сиздерге көрсөтө алам, деп билдирди Бекешев. Белгилеп өтсөк, парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөн. Булак супер чекиткейчи. Өздүк Булак. Талант Мамытов жогорку кеңештин төрагасы болот. Талант Мамытов жогорку кеңештин төрагасы болот. Бул тууралуу Супер KG порталына Өздүк Булактардан билдиришти. Ал эми Нурбек Сыдыгалиев вице-спикер болору айтылды. Экинчи вице-спикер ким болоруна азырынча белгисиз. Бүгүн 29 декабрь саат 11:00 парламент имаратында жогорку кеңештин 7-чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү аземи өтөт. Алгачкы жыйынды жаңы депутат Шарапаткан Мажитов алып барат. Парламенттин алгачкы жыйынын депутаттардын эң аксакалы ачат. Ошону менен катар эле төрага шайланганга чейин жыйынды алып барат. Булак супер чекиткейчи. Президентибиз Садыр Жапаров түрмөдө жатып, ошол мезгилдеги президент Жээнбековдон "Мен күнөөмдү мойнума алдым, мен күрөшкөндөн тажадым. Эптеп эле үйүмө чыгарып коюңузчу" деп чөгөлүп ырайым сураганын, Карагулжаны атүгүл бүткүл түштүк элин булгаган Чычка Кулак Калмаматовдон башка бирөө жарымыңар уктуңар беле. Текебаевдин арам шилекейин жуткан Калмаматов биринчиден Садыр Жапаровдун кандайча эмне үчүн камалганын бүткүл кыргыз эли билет. Сен жана сени бузукулукка, интригага тарбиялаган кожоюнуң Текебаев экөөңөрдөн башкалар. Садыр Жапаров 30 жылдан берки Кыргызстанды тоногон Акаев, Отунбаев, Атамбаев сыяктуу жуткучтар менен күрөшөм деп түрмөгө олтуруп чыкты. Дал ошол нерсени баалап, эл Садыр Жапаровду түп-түрүлө көтөрүлүп журт атабыз деп таанып шайлап алдык. Өлкө элинин 80% бул сенин чоң энеңин оюну эмес. Кечээки шайлоодо 2000дей добуш алган. Сенде бир аз жигитчилик намыс болсо, хотя бы 1 жыл көчөгө чыга албай, бүк түшүп төшөгүңдө жатып калышың керек эле. 2000 добуш деген сенин бир туугандарың, тага журтуң, кайын журтуң. Андан калса өзүңө окшогон базар бузар, эл бузарлардын добушу болуп калат. Демек сени өзүң сыйлаган бир кыргыз шайлап аптыр. Экинчиден, Садыр Жапаров эч качан күнөөсүн мойнуна алып күрөшкөндөн тажадым деп ырайым сураган эмес. Жок, күнөөнүн эмнесин мойнуна алмак. Жээнбеков түрмөдөгү ити битине чейин боштондук берип, бир гана Садыр Жапаровду көрмөксөм болуп койгондо, анын үстүнө катарынан атасы, апасы, чолпондой жанып турган баласы өтүп кеткенде, бүткүл кыргыз эли Садырдан ырайым сура деп жалынып жалбарганбыз. Садыр Жапаров жакындарынын өтүп кеткенине байланыштуу жана өз элинин ырайым сура деген өтүнүчүнүн жерге таштабай ырайым сурашка мажбур болгон. Бирок күнөөсүн мойнуна албай койгону үчүн Жээнбеков ырайым берген эмес. Бул эки жагдайдын ортосунда өтө чоң айырма бар. Впрочем, сага окшогон какылдаган каргалар аны кайдан түшүнмөк элеңер. Силер бийлик кызматы үчүн, мандат үчүн өзүңөрдү тууп чоңойткон атаңарды да сатып жибергенден кайтпайсыңар. Андай экенин ар шайлоодо далилдеп келесиңер. Үчүнчүдөн, сага окшогон сүйлөгөндөн башка эч нерсеге жараксыз шалдар. Азыркы бийлик жөнүндө сын айтканга акыңар жок. Себеби бул бийлик элдик бийлик. Андай экенин булар далилдеп коюшту. Ал эми эл сезип туюп жатат. Шамурза Бөрүкулов. Садыр Жапаровдун уулу Спутник агенттигинин журналисти Элеман Карымшаков боюнча пикирин айтты. Элеман Карымшаков парламенттик кабарчы, анын коомдук резонанс жаратып, чиновниктерди кызматтан алууга түрткү берген материалдары бар. Президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин кабарчысы Элеман Карымшаков тууралуу пикирин айтты. Ал журналисттин Instagram баракчасын скриндеп, өзүнүн сторис бөлүмүнө жайгаштырган. Бул бала азамат, тигилердин артынан түшүп алат, байкуштар дайыма качып жүрүшөт, деген Жапаров. Элеман Карымшаков парламенттик кабарчы, ал жогорку кеңештеги окуялар тууралуу маалымат берип, депутаттар менен атка минерлерден интервью алып, алардын арасында блиц сурамжылоолорду жүргүзүп, тартуучу топ менен актуалдуу коомдук саясий темалар боюнча видео репортаждарды даярдайт.
Карымшаковдун коомдук резонанс жаратып, анын арты менен чиновниктерди кызматтан алууга түрткү берген материалдары бар. Атап айтканда, мурдагы айыл чарба министри Нурбек Мурашев, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева, Унаа мамлекеттик мекемесинин жетекчиси Алымжан Козубаев, транспорт министри Жамшитбек Калилов, мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тилек Батырканов кызматтан алынып, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Акын Мамбеталиевке алгач катуу сөгүш жарыяланып, андан кийин жумуштан кетирилген. Булак, Спутник, Чекиткей.